Рахмат, Дастар Арыспетович, урматтуу коллегалар. Мен де бұл мәселеге қошылу ойым айттым келді. Анткени бұл жерде 5-7% кеп адам емес, кеп регламенттин бузулганында болуп атты, мен түшүнүмдө. Ушул боюнча айтып кетсем, урматтуу төрага, урматтуу комитеттин төрагасы, комитеттин төрагалары регламент бир эмес, 20-30 тап бузулду. Бул өнөкөт болуп калды. Мен буга чейин комитетте стенограмманы алып келем, каласаңар. Комиссия түзүп туруп, регламенттин бузулуусун токтотуу боюнча маселени көтөрүп келем. Айыл өкмөттөрдү түш шайлоо жөнүндө мыйзамым биринчи окуудан өткөнүнө жактырылганына 3,5 жыл болуп, 3 жылдан ашып кетти. Мен комитетте күн тартибине экинчи окууга киргизе бер деп айта берип уже жададым. Бардык элге айтып коеюн ушул жерден. Парламент болбой калды. Кайсыл мыйзамды каалаганын киргизип, каалабаганын просто эле четке да какпай, күн тартибине киргизбей жатасыңар. Мына өкмөттүн отчету боюнча, башка маселелердин отчеттору боюнча, башка прокурордун отчеттору боюнча мыйзам киргиздим эле. Канааттандырарлык эмес деген баа болсо, кетирүү жөнүндө. Комитеттен өткөн, урматтуу төрага, жарым жыл болуп калды, күн тартибине кирбейт палатага. Эмне үчүн? Же бир депутат мыйзамы кирет, калганы кирбейби? Мына ушундай кош стандарттуулук көптөн бери биздин алтын чакылышта келе атат. Мына ошону эгер кааласаңыздар азыр комиссия түзөйүк. Мен өзүм эле бир 20-30 фактыны билем, регламент бузулганынан. Мына бүгүн ошо уже көтөрүлүп атат, чатакка айланып атат. Биздин парламенттин сапаты ошодон кетип атат. Двойной стандарт кругом. Ошондуктан азыр мен урматтуу төрага сунуш киргизем. Ушул регламенттин бузулганы жөнүндө, бузгандар жөнүндө чара комиссия түзүүнү Азыр урматтуу депутаттар келгиле. Кааласа табыло берилди каалагандай. Табыло менен кетели. Сурооңуздарды бериңиздер. Регламент бул мыйзам долбоору боюнча регламент бузулган жок. Бузулган жок. Бардыгы өзүнүн жол менен кетти. Жол менен кетти, бардыгы өзү. Комитеттен каралган мага келип түштү, каралды деген. Ошол эле депутаттар кол койду, каралып берди, чечим чыкты. Чыкты, ошол комитетте өзүңүздөр да ошол жерде мүчөсүздөр. Анан кийин эми сүйлөгөндө да этияттап сүйлөйлү, бири-бирибиздин дарегибизге сөз келтирбей, урматтуу депутаттар. Парламентте жакпайбы сиздерге? Эч ким кармаган жок сиздерди анда. Эч ким кармаган жок. Антип эмне кекетип сүйлөйсүздөр? Эч ким кармаган жок сиздерди. Урматтуу депутаттар,